Bugün o tarih jөнүндө gap kılıp көрөлүчү. Өткөндө internetke var çını kalp aralашылы temalar çıga beretken de anан el arasında da oşogo reaksiya болуп bilip bilbey баягы бирөө көрүп үрөт, бирөө көрүп көнүп үрөт дегендей ушундай талкуулар жүрө берет экен. Nursultan Nazarbayev Putin'den Kenensarı Kağan'dan söğün suradı degen bir tema çıktı internetke. Anan ele bizden Kırgızlarda köp uşunday bir bilip bilbeyle şundayla bir demelerde aytı. Anan Kazak mınday, Kazak keçökelel, anan göçöyle payda bolgon, anan emne degen bir жаш муындарды bir кийин курбактарды бузган bir идеяларды айткан кишилер билип айтабы бундайды, билбей айтабы билбейм, айтор ушундай нерселер чыга берет да. Эми мен бул жөнүндө изилдеп Эрөл Тала деген bir тарыхый повестьта жазып көргөнмүн. Чыккан ошол финансынын тартыштыгынан азыраак эле тиражда чыгып калды. Анан Кудай кааласа кийин да басам го кеңейтип. Бұл башынан айталчы, бұл Казак деген кечөө эле пайда болду деген кишилергечи. Ошентип эле бири-бирибизди кемсинтип, Казакка барсаң ошондой аларда биздин жанагыдай желөпкөлөргө теңел дагы ошондой сүйлөгөн кишилери бар. Бул биздин Кыргыздын улуу мурасы да канча кылымдык көчмөн турмуштун жыйындысы şu Manas eposu turat bizde. Bu bizdin ele Kırgız emes, büt Türk tildi ellerin sıymıktana turgan bilgenderge. Oşol men Türkiye'de da varganda alımlar aytıştı. Mına Kazak tuğandarga varganda da oşondoy bilgen alımlar aytışat da, oşul abdan sıymıktanışat da, Manas eposunaçı. Anan al bilbegen kişiye var bir жеңил желпидей туйла берет экен да. Ошол улуу Манаста ушул азыркы мына кечөөкү Адигине Тагай, Доломби, кечөөкү мына Кыркыруу Кыргыздын бир тобу жок ал жерде. Ал жерде 5-6 гана уруулар айтылат. Түпкү Кыргыздын уруулары айтылат да. Ошонун бири ошол Кыргыз дейбизби? Кыргыз негизинде ушул Манас, Казак айтылат. Men ушундай эсептейм да. Мына Казак туугандарга мына пандемиядан бери көп барбай жүрбөйбүзбү? Болбосо мен булардын көп форумдарына, конференцияларына бардым. Буларда дагы ошондой майдачыл адамдар бар. Анан улуу түшүнүктө жүргөн адамдар бар да. Анан bir жолу bir сөз болуп калды, достук деп эле, достук дешет да. Анан мен туруп айттым, мага сөз келгенде, ай туугандар, кайдагы достук биз? Кайдагы достукту айтып атасыңар эртеден бери десем, бар элейип калышты бир топ. Анан мен айттым, ай биз эгиз элбиз да. Бизди орусча, Сайылжан ака айткандай, кыргызга орусча айтмайынча ишенбейт дегендей, ай орусча айтайынчы, двойнашка дейт бизде. Bir beske двойнашкалар bir beske сыймайды. Birbirин кыйнайды, таарынады, бирок жамандыкка кыймайды деп казакча аралаштырып тамашалып сүйлөгөм да. Анан ал Казак ошо биздин эгисибиз, Кыргыздын эгиси. Мына улуу Манаста айтылып турат мунун баары. Мына Каңды деген, мына Каңды Осман империясын Каңдылар түптөгөн өзү. Каңды деген уруу. Ал түбү бар эле кыргыздар өзү. Ошо Каңдылар мына ошо Манаста айтылат Каңды деген. Кыпчак айтылат Манаста. Эгиз карат байлаган эки кеми жайлаган кыпчактардын эр үрүгү деп айтылып турбайбы эле. Ошонун баары улуу Манаста бар. Бул Манас деген эле 1000 жылдык эмес бул өзү. Карасаев айткандай 2000 жылдан, 3000 жылдан берки тарыхтарды камтыган улуу чыгарма бул. Тарыхый. Эми ал болсун дейли. Бери келелчи, ошол Kenensarынын сөөгү деген маселеге келсек, ошону билип билбей эле айтып атышат да. Мен бир жылдарды мындан 10 чакты жыл болуп калды, ошондон мурдараак бир ошо Казак Алматыда бир үлкөн тойго барып калдым да. Bir жигит мени бир жакшы сыйлаган жигит, эми
мен тууганчылыгымда эле жок эле ошол киши айтып калды, ошо жигит айтып калды, Түшөн аке ушу менин кайненем ушу Казак Алматы Гараносу дейт да, мындай айтканда элге билим берүү бөлүмүн жетектеп жүргөн киши болчу. 70ке чыкты. Ошол кишинин юбилейи болуп атат. Чала өтүп кеткен. Ошол кайненемдин юбилейине барып келбейсиз мен менен деп. Анан болуптур деп анан атайын эмал бала дагы мени мындай кичине баягы сөз билет деп чакырып атат да, кошола барайын деп. Siz менен барып келиңиз. Ким барат десем, эки эжем барат. Анан колуктум анан деп менен 5 машина менен бардык. Анан сөздүн кыскасы абдан сыйлашты а күнү. Эртеси болот экен сайрамкана, алар сайрамкана дейт, мына ресторанды. Биз тойкана деп атпайбызбы? Анан ошондой үлкөн той эртеси болот экен. Ошо биз барган күнү ошо Алматынын чок ортосунда абдан чоң, жакшы жазалгалуу үйү бар экен. Ошол үйдө өтө жакындарын чогултуп өзүнчө тойчукту баштады да. Анан ошол байбише киши мени жанына отургузуп, жанына кыргыз кудам деп. Өзү абдан билимдүү киши. Ал казак адабият тилин адис экен да. Анан сөздүн кыскасына мага сөз бергенден баягы 40 жыл кайрылып турган жаның анан ого өтө эргийсиң да. Мен Кенедейден казак адабиятын көп окугам. Улуу Абайды окугам. Канча сыйра окудум мен. Абай жолу деген Мухтар Абуовдун гениалдуу эпопея бул өзү. Дүйнөдөгү сейрек романдардын бири да. Мен ушу жатка билем Абай жолун. Анан ошол жерден анын үстүнө мен Кадыр Мырзалиевдин, айрыкча Макатаевдин, кийинки эле Олжас Сүлейменовдун, мына Мухтар Шахановдун ырларын көбүн жатка билем мен. Кээ бирлерин оодарып, которуп да жүрөм. Анан ошолордон төгүлүп чачылып анан болгон дасмиямды айтып. Анан тиги байбиче абдан ыраазы болуп мага чапан жаап конверт берген да, сөздүн кыскасы. Анан ошол танаписке чыксак бир жигит мени келип мынтип атпайбы? Кенесары абабыздын башын омбуга апарган сизби деп эле мени мындай кекеткенсип сурап калды да. Эми андан кабарым бар, бул тарыхтан кабарым бар эле, бирок мындай ушу тике ошо элдин көзүнчө кекетип сураганды мен күткөн эмесмин да. Анан бар жүрөгүм мустай түшөт экен да мындай болгондо. Өзү долбурлуу жигит экен. Мени муунчудай эле мындай эле келип сурап калды. Анан баягы менин ичимде да курсагымда да кайнап турган берки күч бар да. Анан чегинүүгө болбой калдым менде дагы. Дал өзүмүн баатыр дедим мен. Дал өзүмүн мен. Ормон дегенди билесиңби десем, билбейм дейт. Анда тарыхты окуп ал, Ормонхан деген болгон ошо Кенесары абаңды сойгон киши ошол. Ошонун урпагымын мен дедим. Нарын деген жерди билесиңби дейт, билбейм дейт. Силер Нарын дегенди билбейсиңер, муну Ысык көлдү эле билесиңер. Анан Чүйдү билесиңер. Чүйдү басып алам деп дагы аякелериң бар басылган. Анан Ысык көлгө барып эле анан Кирингенди билесиңер, сууга түшкөндү. Башка ар жакта тоонун арасында эмне деген кыргыз бар, эмне деген жер бар, аны билбейсиң. Тарыхты билип алып жүрүү десем эле, экөөбүз тиреше түшсөк, байбиче ар жакта угуп турган экен, анан басып келип туруп тиги жигитти какты да. Ай сен каяктагыны айтып атасың? Кыргызча айтканда ушундай айтты да. Ал заман деген эмне заман болгон? Кыргызды, казакты кайсаган заман болгон. Бири-бирин аш берүүдөй талаган. Анан келген азиз мейманды сен капа кылып, аракет деп эле баягы жигитти кубалап мага болушуп. Бирок баягы жүрөгүң ооруп, ичиң сыйрылып калат экен. Эми ал өзүнчө сөз болсун. Анан ошондон келип анан мен ушул кызыгып издей баштадым да ошол. Бул Кенесары андан жалпы кабарым бар эле, анан тарыхчылардан, биздеги чоң тарыхчылардан, анан айрыкча мына Санжыраны, тарыхта жазылып калган нерселердин баарын эле казып окудум. Анан Эребөлтела деген анын чакан тарыхый повесть жаздым. Эми ар жагын Абылайханды айтпай эле коелу. Бул Кенесары Абылайхандын небереси. Абылайхандан Казымхан, Казымхандан Кенесары. Кенесары эмес, Кенесары. Кенесары Норусбай иниси. Абылайхан мына мейлем бизде жанагы оозун алып жетпегендер ар кандай айта берсин, Чагатай тукуму дейт, анан эмне дейт. Абылайхан казакты бириктирген. 300 казакты жана 3 бөлүнөт да булар. Улуу жүз
orta yüz, kiçi yüz dep. Şu üç kazaktı biriktirip kandık, bir kandıkты түс aldı Abılay Han. Şunu bular belgileşti. Oşon üçün Abılay Han'dı abdan sıylaşat. A bizim 1000 жылдыкта Manas doğrun koy. Soңку Чыңгыз Хандан берки 1000 жылдыктарда Кыргыздын bir хандыкка birikкен жок да. Бириге албай койбодук биз. A bular birikti da. Bular mamle göçö 3-4 kılım murun birikti. 5 kılımdığını ötkörüp atışat misal için. Birikkendin işi başka болады. Anam mına hazır oşo butbuldukтай olup birikpegenibizin ayыбыздан emgiçekteler şu tündük düştük. Anam köldükten koyup koydu. Anan emni de öyle, anan çırkıra öyle. Bayağı tarançıdayla çırkırap жүрөбүз biz. Çökötağınday olmuş. Abılay Han biriktirgen kazaktı. Ulu bu çındıkta. Anan tarıkты bilip alından aytış gerek. Andan Kasım Khan'dan anan Kenesari oldu. Kenesari'nin uçurunda Orus baskınçılığı, Orus oşo kesti Orus biliginin ekspansiyası, baskınçılığı. Alar murda Yermaktın uağında ele Sibirdi basıp aldı mına. Oşo Kırgız, Kazaktın, oşo Türk tildi ellerin yeri olçu Sibir. Yani jekele Kırgız'ın yeri emes, oşo Türk cemaatinin yerili. Andan beri bular Orus biligi anan beri oşol Kazaktı kızıp ulan beriley başlaştı da bular. Anan oşo keste Kenesari bularga karşılık görset 10 yıldan aşık ituruş deydi. Partisanlık soğuş kılıp karmaştı bu kişi. Batırlık jazadı bu kişi. Çında, hakikatta. Mana o Genede Çeçenlerin Şamili 30 yıl karmaşkan. Orustun padişahçılığı menen baş iyibey. Bolgonu milyonga jetpegen eley. Anan alar Şamilde akırı meyman tutkun kılıp bu emne degen erdik özü. Erdik da bul özü. Erkindigin menen güreşkön, erkindig üçün güreşkön bul erdik da. Andan ötkeni erkindiginden başka emneң var? Jeriңден, tilиңден, erkindiginden başka adamzatка emne керек özü? Oşonu karmaşkan eldi batır deydi oşonu. Anan jönlü kol koyup öyle koşula kalıp öyle ıhtiyardı koşuldum dese oşu batırlık bola o. Kenesari oşonday batırlık kılıp 10 yıl karmaştı. 10 yıldan aşık. Anan Oruslar berilip gelip atat Orus biligi güçtü de mula ajdar jılıp. Anan bizdin oşo keste mına arkalık Kırgızda kayсы bir dengelde deyli Orman Khan bolup turgan kesi. Mına o kırçında Çolpan Atanın üstünde kırçında Orman Korgon degen jeri var. Oşo jerdeken orman rezidensiyası da mınday hazır aytkanda. Anan Kenesari'nin elçisi var orada. Kenesari. Kırgız bağırlar. Men tuğumun alına bir gelip biriktile bir handıka. Orus'tu Oral'ı aşar aldı orada. Oral'ın emne Ural'daydı orada. Orus'tu sürüp gayra ceydi boşat oldu orada. Bu maksat Orus aytkan svetoy maksat da. Çoğun maksat da. Жерді eli üstüne atababasının jerin boşatalı degen. Emne oşol Oruslarga karşılık koyuş gerek bazı oşonu. Oşol Kenesari'nin erdigi çoğun maksat al. Anan al ortada ne oldu? Elçiler geldi. Ormanға keledi. Anan ormandağı al ormanға çeyin ele tetigi Atake Batır'dın uçurunda ele tetigi 17-18 kılımda ele bizden Kırgızlar elçi jüberip Sankt Peterburg'a çeyin Oruslarga. Biyaktan kalmaktın korduğun görgön, Kıtay'dın korduğun görgön, biyaktan Araptardın dağı bizge din jayıltkan janagınday Kokonlu'nun korduğun görgön degендей. Oşondoy korduktardı görüp anan ata salıştırıp anan Orustardı tandagan da oşo keste. Orustun peyli Jönökөй aytkanda, Kıdır akenin sözü menen aytkanda Orustun çaçı yumşak bolat eken peylindey dep salıştırıp atat da meselen. Ana münözü, hakikattığı kayсы birden geldi. Anan jana tababısının sözü Orus menen dos bolsоң aybaltаңды baylana жүрдü. Orus soğuşcan el degen sözde aytıp atatdı. Anan sözde kıskarta çapkanda elçiler gelip anan orman bul Jangaraç oşo kestegi Soltonun Jangaraçı, Talastan tigi özünün kol jetken jeri Atbaşı tigi Arkı Boronbay bi bарын çoğultup anan kengeş kurup atatdı. Elçilerdi örgütüp koyup. Көп elçi kelgende 20-30 dep koyalı.
Anan kеңешишет da. Endi biz Kenensarıga barıp biriksek boluptur. Orus bilen soguşsak, orus kalыбыз жетеби? Жетпейт. Kırılabız. Sözü kıskartıp aytkanda. Kenensarı anstagı jok bolot em jakында. Biz anı jokolatıp vakti sozoldu dep anan elçilerge aytat eken. Bizde de ancan tarafta kırgızlar var, tiyakta kırgızlar var. Şular bilen kеңешip top жыйын өткөрүп анан жообузду берели. Biz özünçe handыкпыз. Ал Kenensarı туунун алдында biz биригебизби, же ал биздин туубуздун алдында биригебизби деген маселе болот. Ошо менен элчилер кетип баратып, мынабу Кордойдун талаасында мынабу биздин белдерде 2-3 жылкы жайылып жүргөн экен. Бу санжылардын көбүндө ушундай айтылат. Анан кыргыз казак жылкы көрсө эле көзү кызарат да. Анан жөнү жаткан жылкы экенде айдап алып алар кетип баратса, анан бияктан Солтонун жигиттери, жылкычылар жетип анан чабышып, бир элчилердин бирөө набыт болуп калыптыр. Анан анын сөөгүн анан Kenensarыга алып барып атышпайбы. Тиги элчилерин анан биз ушинтип жылкы уурдап келатып, öldü dese Kenensarı алардын башын алат да. Анан алар калп айтып барып атат. Бул Чыңгызханда да бар, Чыңгызхандын киносунда да ушундай окуялар бар. Анан калп айтып барышкан, ормон өлтүртүп койду. Биз бирикпейбиз, тиги бу деп айтты анан деп өтүрүк айтып барганда булар. Ошондон анан Kenensarынын ачуусу келип, бул бизге душмандык кылат турбайбы? Бул ормон бизге душман экен да. Деп анан ошондон анан согушту баштап ийди. Сөздү кыскартып айтайын дагы. Мен ормонду союп туруп, анан калган кыргызды анан баштап анан келип анан орус менен согушуп, орусду ашырам деп. Анан келди дагы анан согуш деген согуш. Ал оюнчук эмес да. У войны нет правды деген улуу Виктор Гюгонун сөзү бар. Согушта чындык болбойт. Башталды согуш ал. Кыргын болот да, өрт болот. Башталып кетти согуш, ушундан кыскартып айтканда эми ал Kenensarı абабызда, кичине боорубузда биздин. Эки чоң мындай айтканда жырткычтык деңгээлде күнөөсү бар. Мен тарых казак тууганга деле айткам муну казактарга. Болду чапты дейли, балдарды өлтүргөнү жанагы товар айтылат, тиги Толорсуктан тиги Керегеге келген балдарды оорулуулардан өдө кырган, тиги бу деп айтылат да, согуш ошондой дейли. Биринчи чоң кишинин күнөөсү мынабу Солтонун Жаманкара деген чоң баатыры болгон. Солто руусунун чүйдөгү абдан чоң баатыр киши болгон да. Ошону баштаган 7 баатырын мынабу Ыдырыс деген досу бар экен, Кордойдон ары. Жамаатташ жашап, достук менен мындай алака бересе, алакалаш, куда сөөк жашаган эл да. Анан ошого конокко чакыртып барып, бөйрөгүн тирүүлөй суурткан да. Конокко чакыртып барып союп атат. Бул эми аз жалпак тил менен айтканда эркекчилик эмес да. Бул бир каты. Экинчиси чаап келип анан жанагы тиги меркеден бери бул эми талаалардан келаткандан Солтонун, Жетигендин мынабу бир топ уруулары бар да. Ошолордун байыркы башкаруучулардын көрүн кастырып сөөгүн чаштырып атат да. Вандализмдин чек. Ата-бабанын сөөгүн көрдөн чашкан деген бул жакшы нерсе эмес да. Жакшы жамандыктын жеткен чеги деп айтсак болот да. Мына ошол унутпайт кыргыз. Мына кыргыздын эң бизнеси тийген эки маселе ошол. Анан ошол киши келди, анан чапты. Бу Токмокко чейин чапты. Анда бул чүйдүн талаасында адам жашаган эмес. Чер токой, саз. Анан бу жака Кашка суу ушу Бөксө тоолордун этектеп жашаган да кыргыздар. Көбүн түздө ар кайсы мыкандын жердеп турган дейт кошой бабабыз ошо кезде кошой бий деген болгон. Кыскасы сөздүн кыскасы тынаал кыргыздар элчи жиберген андан мурда. Тынаалы дегенди баш кылып, тыныч жашайлы. Угуп атат да, Kenensarı камданып атат, согушка келатат деп. Анан бу
Солто Сарбагыш биякта биригип анан жөнөтөт. Элчи Жанкараш менен Жантай. Тыш жашайлы. Де анан Тынаалыны баш кылып, Тынаалы деген жигитти баш кылып анан элчи жөнөтсө, калганын койчому устатып деген сөз бар. Элчилерди өлтүрүп анан Тынаалыны колун таңып жол баштатып анан ошол мына камыш чери да чүйдүн жолдору, талаалар ошондой болгон. Кала жок да ал кезде. Кыргыздар көчмөнт. Анан ошо Тынаалы алып келип анан бул жол көрсөтүп келип анан Тынаалы жана сууга жеткенде жоо келди деп чаап, ал кабар берип анан атышып, согушуп, кырылышып отуруп анан тиги анда Токмок калаасы жок да, анан Бурана турат эми кылымдардан бери. Бурананын маңдайында ошол Токмоктун азыркы калаасы суунун өйүсүндө, Чүйсү суунун өйүсүндө Каракоңуз деген түз жатат ошол жерде. Каракоңуз дейт ошону кыргыздар. Эгер биздин жерлерде. Анан ошо Каракоңуздан анан ошол жерге барып туусун сайды. Анан ошол жерден анан Ормон-хан келип анан 7-8 күнүнөн Ормон-хан келди, кабар жетип анан ошону колду жыйнап сөздүн кыскасын айтып анан жана Ормон опуса деген ошондо айтылган. Чүйдүн суусун бурдуруп ошол апрелдин 20-лары экен, бирок күн тыш ызып турган мезгил деп айтылат да. Анан кыскарта чапканда ошол кармаштан Ормон опусанын жанагы тактикасы менен Кенесары Орусбайдын колунан эч ким чыга алган жок. Бир Чууртпалы Агыбай деген гана качып чыккан анча-мынча жигити менен, амал менен. Калганын баарын анан Кордойдун бу Мыкандын сазы дейт ошондон камап, баарын кармап, анан өлтүрүп жайлайт да менен. Анан эл ыза болгон эл өзүнөн өзү эле бияктан тиги керегеге таңылган Кенесарыны аялдар жайлаган. Ыза да элдин ызасы баткан да ошондой баскынчылыкка. Анан ошондон анан жанагы башын Омбуга жөнөткөн, Омскага деп атат. Эми ал киши орустар менен кармашып жүргөн киши болсо. Анан бир айтымда айтылат, ал жөнөткөнү болгон окуя экен. Чынында аны моюнга алуу керек. Ал канчалык каталык, канчалык эми казак туугандар каталык дейт. Мен деле каталык деп эсептейм ошол башты жөнөтүп жибергендин өзүнчү. Бул сөөгөн Бобуйхан деген карындашы келген кийин сөөгүн сурап. Сөөктү бериш керек болчу. Мына Троя согушу деген кинону деле көрүп, шедевр кино бар. Ошондо келип атпа Ахиллеске түн ичинде атасы сөөгүн сурап, жана баласынын сөөгүн сурап. Анан берип атпайбы ошондо. Ошол сыяктуу маселе да. Анан ал башты жөнөткөндө ыза болгон кыргыздар ошо эми бир чет андай максаттары болсо керек. Анан мына силер согушуп жүргөн Кенесары биз жайладык деп туруп анан башын жөнөткөн. Анан башты тиги казанга кайнатып анан тиги жөнөткөн дейт. Ал кезде ушул керек, орусча айтканда ошонун эмелерин аныктай турган илим бар беле, же аппараттар бар беле, жок эле да. Мен кийин сураштырып тактасам, жана карагайдын чайырын эритип туруп, чаначка чайырды куюп, анан ошого башты салып, азыркы тил менен айтканда бальзамировать этип туруп анан жөнөткөн экен. Чайырдан көрүнүп турат да күзгүдөй болуп. Анан кетти, ал баш эми кайда? Ал орустар тиги орус бийлиги ошол кезде Санкт-Петербургга музейде деп айтат бир айтымда. Анан кандай жашыруун музей, аны көргөн киши жок. Анан кече ошо тема ошол. Нурсултан Назарбаев Кенесарынын сөөгүн Путинден сурап атат деген сөздүн түгү таги өзбекче дарылаштырып ийинчи. Тамыры ошол. Акыйкаты ошол, кыскарта айтканда. Ошол жанагы болбогон жерден чыккан чатактан кыргыз ошол Кенесарынын колун 12 жыл орустар менен салгылашып жүргөн регулярный армия деп коелу. Ошондой колду Ормон опуса менен талкалаган киши өзү барып анан тиги бугулар согушка келбей койдуң деп анан катын бугу деп кемсинтип туугандарын. Анан а киши дагы анан жанагыдай менменсирүүгө айланып кийин Кокондун колунда талкалаган Машмарада. Анан азыркы жанагы Алмазбек Атамбаев кыйкырып жүрбөдүбү президент? Аждарга айланып калбайлы деп. Өзү да аждарга айланып калды го. Такка отурган киши ошондой болот экен. Анан Ормон ошентип анан өзүнүн туугандарын опусалап жанагы көлдү көчкүлө. Силер мекенди
коргоонго катышпайсыңар деп анан жөөлөй баштаганда өзү туугандары колдуу болуп каза болду, өлдү. Ал өзүнчө маселе батыр. Ал жана Кенесарынын башы дегендин тарыхы ушундай, мен билгенде. Муну мен китеп кылып да жазгам. Ошол.